Сооронбай Шарипович мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда үй бүлөлүк план жогорку канчалык зыяндуу экенин билебиз. Анан ушул сиздин бир туугандарыңыз жана куда сөөктөрүңүз боюнча дагы кептер айтылып атат. Ушул бир туугандардын таасири алдында калып калбайсызбы? Биринчиден сөзүнүн башында айтып коеюн. Мен жана айтпадымбы? Айттым жана мен ошо Кыргызстандын, эгемендүү Кыргызстандын тарыхын жакшы билген киши. Менин көз алдымда өткөн ошо тарых. 95 жылдан бери жогорку кеңеш депутат болуп, 3 жол депутат болдум. Ошону көрүп туруп, мен кантип ушул жолго барайын? Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Жол бербейм ага. Экинчи суроо, бул коррупциялык күрөш тандалма жүрүп жатат деген дагы кептер айтылууда. Анын ичинде мисалы катардагы эле Райым Матраимовду ошо сиздин коргооңузда деген кептер бар. Буга кандай дейсиз? Бир эле Райым Матраев эмес, Матраевдин үй бүлөсү СБК партиясында чын дилеме иштеп берген. Чын дилеме иштеп берген. СБК партиясында 2011-жылы президент шайлоодо. Кийинки жергиликтүү шайлоодо Ош шаары болобу, Кара Суу болобу, шаар, райондор болобу. Жогорку кеңештин мына 15 жыл шайлоосунда да катышып берген. Мына Искендер Матраимов СБК партиясында азыр мүчө да. Партия мүчө и депутат да 27-чи болуп кирген. 12-жылы иниси аким болду. Аким болуп, ошодон бери СБК партиясында иштеп келатат да. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызматка келгенде жаман болуп калабы аларга.